33 жаштагы Жылдыз Үсеналиева аккан оорусуна чалдыккан. Аталган дарт менен 2 жылдан бери алышып келет. Ага кандын рагы диагнозу коюлуп, учурда 5-чи химиясын алды. Бейтаптын оорусу жөнөкөй жөтөлдөн башталып, рак оорусуна алып келген. Тамагым ооруду, жөтөлүм токтобой, температурам көтөрүлүп, алсырап ооруп турдум. Ошо 2022-жылы ооруп баштаганда ошондо инсультта калганмын. Жарым жыл баспай жатканмын. Кудайдын шифасы менен, дуаларыбыз менен бутума туруп басып кеткем. Бирок бул оору кайра эле кайтып келе берет экен. Пересадка жасамайынча. Бейтапка Түркиядан операция жасоо керек. Ал үчүн $120 000 керектелүүдө. Бул баштапкы гана сумма. Андан кийин калууна келүүсүнө өзүнчө каражат керек. Үй бүлө болгон мал-мүлкүн сатып 10% гана чогулткан. Биз азыр клиникалардын баары менен бүзүлүшүп атабыз. Биз аяктан документтердин баарын жыйып атабыз. Алар ошо акчаңар чогулганда эле келе бергиле деп атат. Бул деген баштапкы баасы $120 000 болот экен. Андан өйдө болуп калышы мүмкүн экен да. Ал үчүн лаборатория ошондой анализдерди алыш керек экен аларчы. Андай анализ биздин Кыргызстанда жок экен. Урмат Кожокманов күнү-түнү жубайын карап ооруканада. Алардын 2 баласы бар. Балдар жаш болгондуктан кайнежеси карап жатат. Жубайын кароого эч ким жок болгондуктан жумуштан чыгып алган. Учурда кошумча кирешелери жок. 2023-жылы март айында келинчегимди ошо айыктырып чыгарган. Ошо 2024-жылы август айында кайра рецидив болуп калды. Бул мурунку уктап жаткан оору кайра ойгонгондун билдирет экен. Колумдагы баардык мал-мүлкүбүздү сатып бүттүк, дарыланууга кетти. Анан ушу балдарымдын астында ошо энеси айылып кетсе деп эле үмүт кылабыз. Сөөк чучугун алмаштырууга бир туугандары донор болот. Каражат канчалык эрте чогулса, бейтаптын эрте сакайып кетүүсүнө шарт түзүлөт. Бейтап тезирээк айыгып балдарынын бактылуу күндөрүн көрсөм деп ниет кылат. Курматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабай жардамыңарды берип коюңуздар. Менин балдарым ата-энесинин мээримине муктаж. Аллах силерден ыраазы болсун. Жылдыз Үсеналиеванын айыгып кетишине жардам берүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттерге акча которсо болот. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.